Үч бирөө жалгыз тек, үч кылкомуз шертилбейт, көйгө келбейт кишебери колсуз. Айтылган көргөн көзгө жөп чөнөкөй, а бирок өнөр бар айтып болгус демекчи. Бүгүн 9-сентябрь Кыргыз Республикасында комуз күнү. Дал ушул комуз күнүнө карата иш-чарага назарыңыздарды бурабыз. Кыргыз элинин салттуу музыкасын комузсуз элестетүү кыйын. Комузду көп түрдө маданияттын биримдигин даңазалаган символ катары кароого болот. Кыргызстанда 9-сентябрь комуз күнү деп 2019-жылдан тарта белгиленип, майрамдалып келет. Дагы ушул самалыкты биздин өнөрпоздорубуз ушул күү күйөрмандары, маданият күйөрмандары демилгелеп ушул күндү белгилеп отурабыз. Шаар ушу социалдык тармак жетекчи катары негизи бул комуз өнөрүн ала турган болсок, мына ушул Токтогул паркында Токтогул атабыздын руху дагы кубанып отурат болуш керек. Бул күүлөр менен кыргыз эли эмне деген гана кыргыздын басып өткөн жолун даңазалаган, тарыхын даңазалаган. Бүгүнкү күндө ушул 3 кыл комуз биздин Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө өзүнүн ушул баалуулугун көрсөтүп келет. Ош шаарында дагы комуз күнүнө карата иш-чара уюштурулуп, комузчулардан турган флешмоб өткөрүлүп, өнөр ээлеринин алдыңкыларына сыйлыктар тапшырылды. Бүгүн мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, комузчулар 9-сентябрь атайын президенттин указы менен комуз күнү белгиленүү жарыяланган. Мына 3-4 жылдан бери белгилеп келебиз. Быйыл да Ош шаарында жылда өзгөчө майрамды өзгөчө белгиленге аракет кылчу элек. Быйыл да ошол атайын Ош шаарындагы окуу жайлардын жардамы менен, ага эжекелердин жардамы менен Ош шаарындагы ошо 150ге жакын комузчулар топтоп, атайын жөө жүрүш кылып, жөө жүрүштөн кийин өзүңүздөр көрүп тургандай, атайын ошол Ош шаар тургундарына, комузчулардын өздөрүнө жана ошол биздин шаар бийликтерине атайын концерттик программа тартууладык. Жана атайын Машботой күүсүн 150 комузчу бүгүнкү майрамды ачылып беришине 150 комузчу Машботой күүсү менен баштап берди. Ош шаарындагы баягы биздин байгелүү орундарды ээлеген окуучуларыбызга, анан биздин ага эжекелерибиз ушунча окуучу мектеп окуучуларын, ага эжекелерди ушундай тарбиялап өстүргөн мугалимдерди дагы сыйлап, бүгүн ушул Ош шаарынын мэриясы атайын белек тапшырышты. Жана бул жерде биздин өзгөчө белгилеп кетчү нерсе, биздин атайын ушул уулубуз, жаш жигит атайын ушул шаар республикалык деңгээлде дагы, эл аралык деңгээлде дагы 1 жылдын ичинде 4 байгени ээлеп келген уулубузга дагы атайын белек тапшырдык. Комуз күнүн жыл сайын белгилеп туруу менен бирге кыргыз элинин каада салтын, улуттун улуулугун, комузду, залкар күүлөрүбүздү унутпай, кийинки моунга үйрөтүп, сактап калуу биздин башкы милдет дейт комузчу эжекебиз. Ушул майрам биз үчүн өтө кыргыз элинин кыргыз экендигин сактап калуу үчүн биринчи тепкич деп ойлойм да. Мен мектепти бүткөндөн кийин кармаганмын комузду. Андан кийин өзүм кызыгуум болгондуктан ошол пединститут тапшырып, ошол жерде комузчулар ансамблине катышып жүрүп, анан комузду аркалап, кийин анан спец комуздар ачылып калды. Ошентип анан комузчу болуп, ошол 35-40 жылдын чегинде болуп калды. Азыр комуздан сабак берип келе жатам. Азыр учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин педагогикалык факультетинде комуздан сабак берем мен. Андан тышкары балдардын кичинекей балдарды дагы тарбиялап келатам. Андан сырткары маданият башкармалыгында дагы биздин Ака Кош комузчулар ансамбли түзүлгөнбүз. Ошол ансамбльди да жетектейм. Биз дагы абдан мындай изденүү менен иштеп келатабыз десем болот. Келечекте көптү үмүттөндүргөн жаш жеткинчектерден да уучубуз кур эмес. Жаш комузчу Бексултан 9 жаштан баштап комузда кол ойнотуп, бир канча кароо сынактардын жеңүүчүсү болууга жетишкен. Мен 12 жаштамын. Менин аты жөнүм Абдилакимов Бексултан. Мен комузду 9 жашыман баштап чертип баштаганмын. Менин эжекем Исраилова Иркаим Тиленовна. Биз азыр концерттерге, конкурстарга даярданып жатабыз. Мен келечекте дүйнөнү кыдырган, чыган комузчу болгум келет. Нуржамал Төштүк кызы, Самат Сайдаматов, Ош ТВ Арутан көрсөтүүсү.